Мен саясий элитамын деп өзүмдү эсептей албаймын. Мен жөнөкөй гана айыл жериндеги дыйкандын үй бүлөсүнө туулуп өскөн баламын. 11 баланын арасынан тарбияланып өскөнмүн. Менин бир гана максатым ушу жүрөгүмдү таза элге, журтка кызмат кылсам, элимдин, журтумдун келечеги болсо деп ойлойм. Ал эми баягы сатылма, берилме, өтүп кетмей саясатчылар көпчүлүгү булар мындай көпчүлүгү, менен баарын деп айтпайм, өзүнүн байлыгын коргоого аракет кылышат да. Мына бизде азыр алтын кендери болобу, күмүш кендери болобу, көмүр кендери болобу, башка кендери болобу, бардыгы негизинен 95% саясатчылардын колунда. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Убагында мен мына ачык айтайын, Атамбаев экөөбүз урушуп кетип, Атамбаев менен сурады эле. Неужели сенде эч кандай кен жок депчи? Эч нерсе албадыңбы деп. Мен алган жокмун дедим. Алган жокмун. Сен бир да көмүр албадыңбы, алтын албадың, башка алган жокмун. Мен азыр да ачык айта алам. Мен мамлекеттен бүгүнкү күндө бир дагы таш алган жокмун, бир сотук жер алган жокмун, бир кирпичти дагы приватизация кылган жокмун. Ошону айткандай, азыр күндө саясатчылар арасында дагы таза элге, журтка кызмат кылам деген саясатчылар бар.